Ош шаарында 10 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан аялды издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 13 декабрь күнү болжол менен саат 4:00 чамасында 1964 жылы туулган А.Г. аттуу аял киши Петров көчөсүнүн дарегинде жайгашкан турак үйдөн чыккан боюнча дайынсыз жоголгон. 22 декабрь күнү жерине үйүнүн алдынан агып өтүүчү каналдын жээктеринен издөөгө 4 куткаруучу тартылып, жогорудагы жарандын баласын сураныч менен издөө убактылуу токтотулду деп айтылат маалыматта. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы акыркы жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Адахан Мадумаров кемпирабад иши боюнча камакта олтургандар боюнча маселе көтөрдү. Жыйында Адахан Мадумаров камакта олтургандардын ичинен 2 аял кишинин Перизат Суранова жана Оразайым Нарматова ден соолугу кескин начарлап кеткени айтылып жатканын белгиледи. Соңку 10 айда Кыргызстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарына 69,4 кг алтын сатты. Мындай маалымат Улуттук статистикалык комитеттин өз соода тууралуу отчетунда айтылган. Маалыматка караганда бул көлөмдүн негизги үлүшүн 64 кг ашуунун Түркия сатып алды. Сатуулардын жалпы көлөмү 609,6 миң АКШ долларын түздү.